Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле көрөрмандар. Эмесе биз силер менен экинчи сабагыбызга киришебиз. Өткөндө буга чейин биринчи сабакты өтүп, араб тилиндеги жалпы канча тамга бар экендигин таанышып өткөнбүз. Эмесе бүгүн ошол ар бир тамганын өзүнө токтолуп кетмекчибиз. Араб тилинин башка тамгалардан, башка тилдерден жазууда дагы бир айырмачылыгы, адатта биз солдон оңго карап жазчу болгон болсок, адатта мындай жазылсак, араб тилинде тетирисинче оңдон солду көздөп жазабыз. Бул бир айта кетүүчү нерсе. Биринчи тамга алиф. Бул өдөдөн ылдыйды көздөп бир эле таякча. Алиф. Алиф тамгасы. Тамгалар араб тилинде дагы өзгөчөлөнүп, сөз башында, сөз ортосунда жана сөз аягында болуп, тамгалар 3 бөлүккө бөлүнүп жазылат. Мондай кылып биз азыр жазып алабыз. Elif söz ortasında, jana söz ayağında. Diyerlik söz ortasında jana ayağında ekönün görünüşü birdey eli. Ekinci tamga bul B tamgası. B tamgası bul jaka жазабыз. B tamgası. Söz başında aldına bir çekit koyuyoruz, boldu. Kalganı kırkılat. B. Söz ortasında. Jana söz ayağında. Emne üçün bu avalda жазылды dese, B tamgasına başka tamganı ulap жазыш керек болгондугу үчүн ушундай бул жерлери өзгөчө мааниге ээ болот дагы, ашыкчасы кыркылып алынып калат. Б. Үчүнчү тамгабыз T. İçke айтабыз. T. Söz başında. B tamgasына эле окшош сүрөт. Айырмалаган эң негизги нерсе бул чекиттер. Üstünü iki çekit. T. Söz ortasında. Jana söz ayağında. Урматтуу көрөрмандар, силерден бир талап кылына турган нерсе, ошол колубузда кармап турган ручка менен дептерге ушул тамгалардын көрүнүшүн ар бирин ушундай бизди ээрчип кошо жазып кетебиз. Балким сунуштап кетет элек, бир эле тамганын өзүн, мисалы, эң азында 5 жолудан жазууга туура келет. Эмнеге дегенде, тамгаларды кийин кыйналбастан кадимкидей жазып кетиштик үчүн. Алиф, Б, Т жана ушул эле тамгаларга окшошкон 3-чү тамга, 4-чү тамгабыз бул F tamgası. S tamgası эки тиштин ортосуна тилди коюп, айтылышын биринчи жакшыраак эстеп калабыз. F. Söz başında. B, T, F. Üçөөнүн тең, сүрөтү окшош. Айырмалаган нерсе T'da 2 çekit болгон болсо, F'da 1, 2, 3. 3 çekit менен айырмаланат. Söz ортосунда да ошондой. 3. Söz аягында да. F. Эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканга чейин.